Борбордук шайлоо комиссиясы расмий жыйынтыкты чыгарды. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтмөй болду. Ал эми учурда уюштуруу комитети даярдыктарды көрүп баштады. Ошондой эле инаугурацияга Садыр Жапаровдун ант берүү аземине экс-президенттер, анын атаандаштары да катышары белгилүү болду. Кошумчалай кетсек, Нурсултан Назарбаев дагы инаугурацияга чакырылганы айтылды. Мен эми бул уюштуруу комитеттин бир мүчөсүмүн. Меники шаардын ичи байланыштуу. Шаардын көчөсүнүн тазалыгы, ичи, анан калганын баары, ичкисинин баары башка мамлекеттик органдар. Мен шаардын тазалыгына, оформлениясына бардыгына жооп берем. Кудай буйрса биз президенттин инаугурациясын уят болбой жакшы өткөрүп алабыз деген ойдомун. Bari sanatsak özün kete öğresin. Adam demekle 10 soru buluruz.